Бишкек шаарынан 3 бөлмөлүү 105-сериядагы Батыр издегендер барбы? Анда бул видеону аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Сиздерге обзордо толук маалыматтарды берип өтөбүз. Бул экинчи кабатта жайгашкан Бишкектин Аламүдүн биринде жалпы аянты 66 метр квадрат. Ал эми баасы болсо, баасы $80,500 бааланууда. Бул айтылыш баасы кеми сөзсүз болот. Ырымына бир аз түшүрүлүп берилет. Андыктан видеону аягына чейин күзөтүп барыңыздар. 105-серияда жашагандар жакшы билесиздер. Планировкасы дагы өтө ыңгайлуу, сквозной жайгашкан, 2 балкону бар. Эми жүрүңүздөр, көчө тараптан биз сиздерге толук даректерин тартып көрсөтөлү, андан кийин сөзүбүздү ушул жерден кенен сиздерге түшүндүргөнчө айтып беребиз. Учурда мен Бишкек шаарындагы Аламүдүн 1 кичи районунда турамын. Бул көчө Манасчы Сагынбай көчөсү. Ал эми бул Көлбаев көчөсү, эки көчөнүн кесилишкен жайында. Сиздер ылдыйга карап бир аз түшөсүздөр. Азия маркетинин тушунан ичкери киресиздер. Мына ушул көп кабаттуу үйдүн арты болуп калат. Буйруса 1-чи дом, 3-чү подъезд, 2-чи кабатка чыгып барсаңыздар 28-чи квартиранын алдынан жолугушабыз. Келе жатасыздарбы? 2-чи кабатка чыгып келгенде эле мына ушул коёндой окшош эки эшиктин сол тарабындагы ушул эшикти ачып кирип келе бересиздер. Кана бисмиллахир-рахманир-рахим. Буйруса мына кире бериш жеринен баштайлы. Бул жерде кошумча кичине эмерек койгонго место бар экен. Бул жакта болсо киргенде сол тарапка бурулсаңыздар ашканасы. Бул буручта газ плитасы, ашкана эмеректери, раковинасы. Бул жерде муздаткыч, калат агайын туугандар, стиральный машинасы бар экен. Булар эми алып кетебиз дегендей кылып койду. Жакшы баа бере турган болсоңуздар, балким бул калып калышы дагы мүмкүн. Бул жагында эми бүт дубалдар кафелденген, терезелер камтылган, бардык терезелери пластиктен. Анан айта кетчү нерсе, бардык терезелер дал ушундай коопсуздук эрежелери сакталып, темир решеткалар менен ушундай коопсуз эрежелери сакталганда, кыскасын айткандачы. Андан кийин түз эле бул эки канаттуу эшикке кирип келе турган болсоңуздар, бул узун турасы 180 × 530 болгон зал конок бөлмөсү. Люстра илинген, сафиттердин орду каралган, ремонту орто, обойлор чапташтырылган. Бул балкону бар эле, балконду ачып коюптур достор. Бул жагы 3 көздүү панорамный терезе. Анан ээси айтат, кышында дейт өтө жылуу болот, центральный отопление, бүт бардык коммуникациялары центральный. Анан жылуулукта буйруса кышында футболкачан жеңил кийим менен кыштан чыгабыз деп айтты. Эми эң жакшы нерсесин айтайынбы достор, зериккенде мына ушуну ойнойсуздар да. Сиздерге насип кылсын, музыканттар барбы? Жазып коюңуздар. Буйруса бул калат. Эми андан кийин бул бурчта тыкан, чакан, ажатканасы жайгашкан. Андан кийинки бул бөлмө жаш балдар уктоочу бөлмө. Анан бул бурчта буйруса түшсөңүздөр, атайын ушул жерге ылайыкташтырылып жасалган эмерек. Бул сиздердин жаш балдарыңыздар үчүн. Люстралар илинген, бардык терезелер пластиктен. Бул жагы болсо жыгач мурунку эле өзүнүн эшик терезелери экен. Бул ата-энелер уктоочу бөлмө, балкону бар, чакан, жакшы бир ремонт кылып аласыздар. Анан чек жетип ремонт жасагандан кийин жашай бересиздер жыргап. Мына бул ата-энелер уктоочу бөлмө. Жүрүңүздөр, эми бул жакты акыркы тарапты көрсөтүп коеюн. Бул жакта жуунучу бөлмөсү орун алган, күзгү раковиналары менен. Жакшы, анан эми 105-серияда кладовка аябай көп болот го. 1 сантиметр жерди жөн пайдаланган эмес да. Мисалы мына бул жерде дагы кладовкасы бар. Бул жакта шкафтар орнотулуп тур мына. Бул эми калса керек, атайын ушул жерге жасаган экен. $86,500 бааланууда, бир аз кеми болот. Сүйлөшүү жолдору каралат. 66 метр квадратты чапчыган бул батир сиздерге насип кылган болсун. Косметикалык ремонтко муктаж, андыктан келесиз, чек жетип ремонту жасайсыз, жашай бересиз. Бул жакта болсо Чолпон базары, бул арт тарапта мечит, мектеп, бала бакча бүт бардыгына жакын. Эң негизгиси достор, Аламүдүн 1-дин центринде. Аламүдүн 1, 1-чи дом, 3-чү подъезд, 2-чи кабатка чыкканда буюрса 28-чи квартира. Аманчылыкта жолугушканча, документтери так экен, сиздерге сразу өткөрүлүп берилет. Ушул жерден өнүп өсүңүздөр.